Ажары жаңған келишимдүү келбеттин жана куулжуган тунук үндүн ээси Маргарита Булатова Кыргыз телерадиосуна жаш кезинде эле келген. Жумушка кирген алгачкы күндөн тартып өзүнүн ишке болгон кесипкөйлүгүн, чеберчилигин, иш билгилигин көрсөтүп, көгүлтүр экрандын көркүн ачкан. Маргарита Михайловна Булатова көп жылдар бою жаңылыктарды алып барды. Эфирге чыккан сайын эл аябай сүйүнүп, телекөрүүчүлөр, радиочулар анын үнүн таанышып, өзүн таанышып, ушунчалык жакшы мамиле кылар эле. Адамкерчиликтүү, ушундай назик, абдан бир жакшы аял зат эле. Балдарын аябай жакшы көрчү, үй бүлөсүнө аябай жакшы көңүл бурчу. Анан телевидение менен радиодо толгон токой көрсөтүүлөрдү, уктурууларды алып барчу. Чырайлуу жүзү, окулуктуу керемет үнү менен ал өлкөдөгү маанилүү жаңылыктардан тартып, маданий программаларга чейин ийнине жеткирип, жогорку деңгээлде алып барып жүргөн. Мисалы бүгүн кечинде музыкалык жолугушуу, кино кечеси сыяктуу көрсөтүүлөрү али күнчө элдин эсинен кетпейт. Анын маалыматты берүүсү жумшак эле. Жумшак, бирок ишенимдүү болчу. Булатованын орус тилдүүлөрдүн арасындагы, айрыкча интеллигенциянын арасындагы популярдуулугу да ушундай болчу да, баары тең айтышчу. Она говорит пушкинским языком депчи. Анан өзү албетте бул мындай интеллектуалдуу, мындай жакшы турган, жакшы жашаган үй бүлөдөн ошол өзүнүн ар жагындагы берекеси, токчулугу Маргарита Булатованын баарды кийингенден да, сүйлөнгөндөн да, адамдарга жасаган мамилесинен да ушунун баардыгынан көрүнүп турчу да. Булатованын эмгеги телевиденияга эле эмес, радиого да өтө сиңген. Ал мелодия, сиздер билесиздерби? Табышмак новеллалары сыяктуу укмуштуудай кызыктуу музыкалык көңүл ачуучу программаларды эң жогорку чеберчиликте алып барганын унутууга эч болбойт. Ал Кыргыз телерадиосунун эң чоң табылгасы болгондугун эч ким тана албайт дейт кесиптештери. Маргарита Михайловна Булатова өзүнүн кесибин өтө сүйгөн чебер диктор болчу. Мейли ала тоо маалымат программасын окуйбу, мейли адабияттык берүүлөрдү алып барабы, мейли музыкалык көрсөтүүлөрдү алып барабы, же салтанат мааракелерди алып барабы, бул ийине жеткире ажарын чыгарып ошол деңгээлге жеткизчү да. Андан сырткары бир өзүнүн бир жакшынакай мүнөзү бар эле. Чымырканган эмгек гана максатка жеткирерин Маргарита Булатова жакшы билчү. Өзүнүн бай тажрыйбасын, терең билимин жаштарга арнап, аларга алып баруучулуктун сырларын, чеберчилигин үйрөтүп кетти. Анын жолун улаган шакирттери учурда өлкө аймагындагы бир катар телеканалдарда татыктуу иш алып барышууда. Кыял Шаршеева, Алмаз Нурмамбетов, Коомдук, 1 канал.